Көйгөйдөн качпа. Ошол күнү Асейин үйгө келери менен Курманжанга СМС жазат. Курманжан анын жазгандарын окумак түгүл, телефонун өчүрүп коет. Асейин сарсанаа боло баштайт. Ичинен сызып, кайра чала берет. Телефонду өчүрүп койгон Курманжандан эч жооп жок. Ушул маалда Индира жаны калбай СМСтерди Асейинге биринин артынан бирин жаадыра берет. Көрсө Индира аны социалдык баракчасын ар дайым карап турчу экен. Курманжан экөө түшкөн сүрөттөрдү Асейин баракчасына киргизчү эмес. Биринчиден, убакыт биздин мамилени сынасын. Экинчиден, айылдаштарынан уялчу, апасына көрсөтүп коет деп. Үчүнчүдөн, көз жана сөз тийбесин, тынч эле туруп туралы. Бакыт менен акча тынч жашоону каалайт деп бир жерден угуп калган. Негизи эле Асейиндин башкалардан өзгөчөлөнө турган сапаты ар бир адамдан жана ар бир абалдан тыянак чыгарып, тажрыйба топтоо. Ар бир адам өтө уникалдуу жана кайталангыс. Бардык адамдардан жакшы бир нерсени үйрөнсө болот. Жаш же кары, бай же кедей, акылдуу же акылсыз, билимдүү же билимсиз, колунда бар же колунда жок, жакшы жерде иштейт же иши жок дебей. Көйгөйдөн качпай, тескерисинче ага тик карап, ошону изилде. Ал нерсе эмне себептен келип чыкты? Бул нерсеге менин катышым барбы? Мен эмнеге жасаганда же болбосо жасабай койгондо мындай маселе туулбайт эле деп сенин астыңдагы көйгөйдү төрт тарабынан анализдеп көр жана эми бул нерсени канткенде туура чече аламын? Мына ушуну суроонун өзүңө бер. Ошол күнү эртеден кечке Асейин телефонуна кармалап, улам-улам чалап да, жазып да жатты. Албетте, бул аракеттер Курманжандын көңүлүн алуу үчүн гана, мамилени жөнгө салуу үчүн болуп жатты. Арадан 3 күн өттү. Ошол 3 күндүн ичинде Москвага жаңы келген Курманжан жумуш табуунун аракетинде болуп жатты. Албетте, эмгекчил Курманжан бул аралыкта ишсиз отурган жок. Болгону ал иштеп жаткан ишкана ага анча деле жага берчү эмес. Анткени ал жерде бири-бирин урматтоо, жылуу мамиле жасоо, кыйкырып катуу сүйлөбөө, бири-бирин жардамдашуу, колунан келгенин жасап, күч-кубатын берүү деген нерсе жок болчу. Туура, ал жерде бир аз да болсо көп акча төлөнчү. Бирок акчаны башка жерден деле тапса болот. Адам эмес, жаныбар деле өз жанын багалат. Жаныбардан биздин айырмаланып турган нерсе бул биздин акылыбыз. Болгону бул үчүн ойлонуп көрүп, туура тандоо жасаш керек деп Курманжан көп ойлончу. Москвага келгенден бери эмнеге жетиштим? Эмне өзгөрдү? Мен бир тепкичке болсо да көтөрүлдүмбү? Менин жашоом кайсы нукка бара жатат? Сүйүүгө мас болуп эле жүрө бериптирмин го деп акыл эсин жыймыш болгон Курманжан жумушун алмаштырууну чечип, бир топ кадамдарды жасай баштайт. Гезит журналдардан, интернет форумдардан, тиешелүү интернет сайттардан, кесибине байланыштуу компаниянын социалдык баракчаларынан, татыктуу, өзүнө ылайыктуу, эң негизгиси купулуна толгон жумушту көп убактысын бөлүп издейт. Бул аралыкта Асейин да компаниядагы өз жумушун баягы эле нукка алып барат. Буга чейин анын жасаган иш-аракеттери өзүнүн жемишин алып келип баштагандай. Компаниянын тапшырыктар жайма-жай түшө баштайт. Башчынын маанайы көтөрүлүп, анын маанайы кызматкерлерге да жакшы таасирин берип, жумушту жүрүүсү акырындык менен түзөлүп келе жаткандай. Тынбай СМС жазып, Курманжанга кечке чала берген Асейин тажады көрүнөт. Эми жазбай да койду, чалбай да койду. А бирок ушул маалда күчөгөн Индира күнүнө бир топ жолу Асейинге кат жазып, анын көңүлүн өзүнө бурганга аракет кылат. Кичипейил Асейин башында жаман көрүнбөйүн деп Индирага жооп жазмыш болот. Индира ушунча жыл өз бактысын таба албагангабы, же эми акылына киргенби, балким Асейин жарата алган ийгиликтер анын да кулагына барып жеткенби, айтор. Адатынча Асейиндин жаны койбой, болор-болбосту айтып эле телефон каккылай берет. Анын бирден бир максаты Асейинди көрүү,
Балким мунусу мурунку сезимдерди ойготуу, дагы бир жолу бактысын сынап көрүү эле. Мындай нерсени жаман көргөн Асейин: жумуш көп, колум бошобойт, жетишпей жатам, бүгүн ишим чачымдан көп, азыр жооп айта албаймын деп гана кутулуунун жолун туура көрөт. Оңой олтон менен жеңилбеген жана бактысы үчүн тырышып күрөшкөн Индира план А, план Б жада калса В планын түзүп алат. Анын оюнда Асейин башы бош, ал үчүн эң татыктуу, акылдуу, эмгекчил, адамдарды сөз аркылуу эмес, өзүнүн көрсөткөн жыйынтыгы менен ишендирчү. Буга кошумча ал өз убагында Индирага деген каттуу сезимдери бар экенин далилдей алган. Ошол себептен улам Асейин ал үчүн эң татыктуу кандидат деп эсептелчү. Ушунча убакыт аралыгында Индира да өз бактымды табармын деген ойдо бир топ балдар менен мамиле куруп көрдү. Көрсө адамдын сырткы келбети көп нерсени чечпейт. Бул болгону Кудай Таалам жараткан сырткы келбет адамдын ичи таптакыр башкача болуп калышы толук ыктымал экен. Айтылган сөздөр ишке ашып, жыйынтык менен далилдениш керек экен. Адамдын кулк мүнөзүн, чыныгы табиятын, жүрүм-турумун билиш үчүн бир нече күн жетишсиз. Мындан сырткары, аны тааныбаган адамдардан ал жөнүндө көбүрөөк маалымат топтоого аракет жасап, бул менен тим болбош керек, дагы да аны адам катары изилдегенди, анализдегенди токтошпош керек деп Индира бул нерселердин акылына түйүп алыптыр. Билбей туруп чечим чыгарганга ашыкпа. Ушул убакытта 3 каарман тең каттуу чабуул жасап, бир жыйынтык чыгарууну көздөп жатышат. Асейин Курманжанга жазып, чалып да чарчады. Аны эркектик намысы каттуу ойгонгон көрүнөт. Туура да, бечара Асейин канчалык сааттарды сүйүктүүсү үчүн коротту. Асейин өз убактысын бийик баалаган адамдардын катарына киргендиктен бул аракеттерин токтотууга туура деп табат. Бир күнү телефонун күйгүзүп, мен жазган каттарды окуйт чыгар. Ал да болбосо бир күн келип кокустан жолугушуп каларбыз. Курманжан менин чыныгы бактым болсо, анда Кудай бизди сөзсүз жолуктурат деп гана өз максаттарына карай жыла берет. Апасы да маал менен чалып, ал акыбалын сурап, тим болбостон апасына деп арналган белек бишкектерин жана акчасын салып турат. Ата-энеге белек эмес көңүл керек экенин ал атасы жоготкондо жакшы түшүндү. Апасы саат эмес минут сайын баласынын чалуусун күтүп, улам саатты караганда адатка айландырган. Ошол убакытта эрки күчтүү, курч мүнөздүү, алдыга умтулган Курманжан да өз убактысын бейпайда колдонбогон көрүнөт. Негизи Асейинди жолуктурганга чейин эле ал бир топ ийгиликтерди өзү үчүн жаратып койгон болот. Кыргыз, орус, түрк тилдерин жетишерлик деңгээлде өздөштүргөн. Бул да болсо керектүү эмгекти талап кылгандыктан Курманжан муну менен сыймыктанчу. Андан сырткары жаш экенине карабай, өзүн өзү финансылык жактан камсыз кылуу менен чектелбей, атасынын айылдагы үйүн оңдоп түзөө үчүн 80% чыгымды өз мойнуна алып, тапкан акчасын үнөмдөө жана чогултуу аркылуу 2 кабат заңгыраган үйдү тургузуп коюуга чоң салымын кошкон. Ал да өз убактысын туура жана пайдалуу колдонууну жакшы көрчү. Асейиндин Курманжандагы эң жактырган ойлорунун бири бул: бардык нерсеге өз күчүң менен жетсең болот. Бул үчүн сенде бүт нерсе бар. Эгер билбесең, анда үйрөн. Ордунан жөн отурбаган Курманжан бир топ компанияларды кыдырып, жумушка кирүү боюнча сынактарды жакшы өтүп, өзү жөнүндө ал жерде жакшы ой-пикир калтырууга жетишет. Жумушка чакыруу сунуштары түшө баштайт. Бирок Турцияда иштеп, аз да болсо тажрыйба топтоп калган Курманжан бардык сунуштарды ар кандай себептерден улам ыңгайсыз деп четке кага берет. Ошол учурда амалдуу, өзүн гана ойлогон Индира да жеңилип бербестен болгон аракетин көрүп, оюн ишке ашырганга аракет кыла берет. Анын оюнда максатка жетүү үчүн ар кандай нерселерди жасап көрүш керек. Асейин жөнөкөй чакырууга келбестен ар кайсы шылтоолорду айтып жатканын жакшы түшүнөт. Самая слабая точка Асейина – это помогает. Если нажать на кнопку «Помощь», то он обязательно придет на помощь и со мной встретится, деп өз курбусуна чай үстүндө айтып,
План В-га өтөт. Индира негизи эле орусча сүйлөгөндү да жактырчу. Сүйлөгөндө бир топ каталарды кетирсе да, эч нерсеге карабай ошол тилде гана сүйлөгөнгө аракет кылат. Көп узабай Индира Асейинге кат жазат. Асейин, привет. Как дела? Как ты поживаешь? Чё, потеряла меня? Короче, твоя помощь нужна. Ты же английский хорошо знаешь. Мне надо перевести мое резюме на английский. Помоги мне, пожалуйста. Буквально 10 минут твоего бесценного времени, а у меня будет отличная возможность в иностранную компанию устроиться. Представляешь, если меня возьмут, то я буду в хороших условиях работать, зарабатывать нехилые бабки. Прикинь, муну окуган Асейин жооп жазганга шашпайт. Анан да анын Индира менен жолугушуп көңүлү да убактысы да жок эле. Бир нече сааттан кийин Индира дагы жазат. Асейин, пожалуйста, помоги мне. Мне реально нужна твоя помощь. Вот последний раз тебя прошу о чем-то. Можно не сегодня, завтра только, деп жооп берген Асейин жолугушууга макулдугун берет. Эртеңки күндү акыркы мүмкүнчүлүк катары эсептеген Индира түнү бою план түзөт. Эртеси колдон келишинче эле жасанып, эң жарашыктуу кийимин кийип, сулуулугуна дагы көрк кошуш үчүн косметикалык буюмдарды ашыкча колдонуп, көптөн күткөн жолугушууга жөнөйт. Адамдардын күтүрүүнү каалабаган Асейин бир нече мүнөткө эрте келет. Индира болсо тескерисинче адамдарды күттүргөндү жактырчу. Ал болсо бир аз кеч келет. Экөө учурашышып, айтылган ресторанга киришет. Экөө маңдай тескейге отурушат. Индира колуна менюну алар замат официант келе калып, эмне каалайсыз деп сурап калат. Асейин, мен эч нерсе жебейм. Мага болгону суу алып келиңиз. Индира, сен эмне жейсиң аны деп сурайт. Сен эч нерсе жебесең, мен кантип жемек элем деп жооп берет. Мен бир аздан кийин кетем. Мен башка жолугушууга барышым керек деп айтат. Муну уккан Индира жиндене түшөт. Анткени анын планы боюнча Индира болгон оюн туура түшүндүрүп берсе, анын сезимдери күчтүү экенин далилдеп берсе, ал убагында Асейинди чанып туура эмес кылганын мойнуна алса, Асейин аны кечирет. Эң негизгиси, Индира өзүн абдан сулуу сезчү. Менин сулуулугум эч бир адамды кайдыгер калтырбайт. Жана менин күчтүү куралдарымдын бири бул менин абдан жылдыздуулугум деп өзүн жөнүндө ойлочу. Бирок көп убакыт өттү. Асейин азыр көптөр тажрыйба чогулту. Адамда эң негизгиси сулуулук эмес экендигин акылы туюп жетти. Асейиндин ою боюнча адамга эң керектүү сапаттар булар төмөнкүлөр: жөнөкөйлүк, чынчылдык, кичипейилдик, адамгерчилик, ыймандуулук, адилеттүүлүк, кээ бирлеридей болуп эки жүздүүлүк кылып сатып кетпей, бир тарапты кармоо эле. Ал мындай сапаттарды Индирада байкай алган жок. Чырайын чайга чылап ичмек белем. Мындай адам менен турмуш уласаң, өз шоруң деп бир убакта Индира жөнүндө ойлоп койгон. Убакытты текке кетирбей сен ишиңе өтөлү, деп Асейин сунуш киргизет. Сен эмне мынча эле шашып жатасыңбы? Деп Индира капаланып суроо берет. Анткени бул күнкү жолугушуу үчүн ал абдан көп иштерди жасады. Канчалаган сааттарды жумшады. Анын оюнча, Индираны көргөн кезде Асейин эс үчүн жоготуп, аны кайрадан сүйүп калышы керек эле. Индиранын оюнда сулуулук дүйнөнү сактап калат болчу. Бирок кээ бир учурларда сулуулуктан да адамдык сапаттар бийигирээк турат. Адамдын ички дүйнөсү да, жасаган иштери да сулуу болуш керек. Келе резюмеңди бер, деп Асейин Индирага кайрылат. Оба азыр, деп Индира кагазды алып чыгат да, бир аз да болсо ага жакындап көрөйүн деп, өзүнүн ордунан туруп Асейиндин жанына отуруп алат. Ошол замат Асейин бардык нерсени ага түшүндүрө баштайт. Бул маалда келишкенсип сырттан Курманжан өтүп бара жаткан болот. Ал жолдо кетип бара жатып эле мойнун бурса, Асейин менен Индира жанаша отурушкандыктан айнектен көрүп калат. Бул жагдайды көргөн Курманжан абдан капа болуп, бир четинен ыйлагысы келип, бир четинен жинденип, эркектердин баары мына ушул кыз жандуу болушат, Асейин дагы бабник деп ызаланып чуркап кетет. Курманжан үйүнө жеткиче абдан ачууланат.
Мени кайсы шайтан азгырды? Мен бул жака эмнеге келдим? Мен ушул ишенчээктигимди качан коем? Эмне үчүн алтындай болгон убактымды коротуп, бирөөгө ишенип алдым? Деги бул махабат деген эмне? Жөн эле шайтан, чын сүйүү жок, түшүндүңбү? Мына эми көзүң ачылдыбы? Же үйдө жок, же чүйдөн жок деген ушул да. Кыйраткан жумушуң жок, же болбосо жан дүйнөмө азык берген махабат жок деги. Мен бул Москвада эмне кылып жүрөм? Мына ушундай суроолор анын башын бийлеп турду. Чын-чынына келгенде ал абдан ыйлагысы келди. Жөн эле ыйлабастан өкүрүп бакырып ыйлагысы келди. Үйүнө келери менен анын оюна Турцияга кайра кетүү планы келет. Кантсе да ал жерде жашап, аз да болсо да тажрыйба топтоп калган. Буга кошумча түрк тилди да суудай сүйлөчү. Өзүнүн ийгиликтерин ошол жакта жарата алган. Сүйүүдөн жолум болбосо, жумуштан сөзсүз жолум болот деп өзү менен өзү сүйлөшүп, ошол замат интернет аркылуу Москва, Стамбул деген сапарга билет издей баштады. Эң арзан билет тапкан жок. Аны интернет аркылуу төлөп өз атына жаздырып коет. Эртеси учууга даярданып жатып, Курманжан тайэжесине: "Мен эртең учуп кетем." "Каяка учуп кетесиң? Сен кече жакында эле келдиң бул жака. Шашпа, али жакшы жумуш чыгат. Сендей аракетчил кызга кантип татыктуу жумуш табылбасын? Ушундай килейген шаарда." "Оба, ушундай килейген Москва аңарга кичинекей мен батпай жатам. Эчтеле жолум болбой койду." "Койчай Курманжан" деген бойдон тайэжеси жооп күтүп кала берди. Курманжан ичиндеги проблемаларын бирөөгө айта бергенди жактырчу эмес. Ошол себептен да тайэжесине эч нерсе деген жок. Турцияны бет алган Курманжан учакка отурат. Ал атайын айнек жактан орун алат. Учак асманга көтөрүлөрү замат түнкү шаарды көрөт. Ал бул шаар менен коштошуп жатып, өзүн кармана албай шолоктоп ыйлай баштайт. "Москва, мен сага капа эмесмин. Асейинге да капа эмесмин. Мен өзүмө капамын. Эмнеге ойлонуп, таразалап көрүп, анан бул жака келген жокмун? Эмнеге мен ушундай абалда калдым?" деп көпкө чейин колундагы бет арчы менен жаштарын сүртүп ыйлайт. Адамдар оңой ажырашса да, жүрөктөрү ажырашуусу өтө оор болот. Жумушчу күч алып, баары мурункудан да жакшы болуп, байма-бай тапшырып келип, анын артынан канчалаган акча келген жагдай Асейинди анча деле кубантпай калды. Асейинди көргөн сайын кубанган жетекчиси улам ага ыраазычылык билдирип, төмөнкүлөрдү бат-бат айтып кала турган болду. "Сен мыктысың. Сени биз абдан жакшы көрөбүз. Сен өз зубагыңда бизди сактап калдың. Сени бизге Кудай эле жөнөтүп койгон, шүгүрлөр болсун. Сенин салымың абдан чоң. Сенин иш билгилигиңе таң калам. Сен болбосоң биз кризистен чыкмак түгүл, ишканабыз жабылып калмак." Мындай жылуу мамилеге Асейин куру сөз гана татыктуу болбой, 3 эсе көп айлыкка татыктуу болот. Анткени бир топ кардарлар дал Асейин менен гана иштейбиз. Башка адистериңди кой, бизге Асейин менен гана иштешүү жагат деген кардалар көп жолу айткан. Ошол себептен улам Асейиндин айлык акысы жогору көтөрүүнү жетекчиси аял менен кеңешип отуруп бирге чечишкен. Буга кошумча атаандаш компаниялар да бизден жакшы шарт түзүп берсе, Асейин ошол жака кетип калат деген ой жетекчинин оюнда ар дайым болчу. Бир нече чет тилдеринде иш алып бара алган мыкты компьютердик дизайнер, эң негизгиси кардар таап, аны менен көп убакыт иштешип, компанияга бир кардардын артынан экинчисин алып келе жаткан Асейин эң керек кызматкерге айланат. Индираны өзүнө таптакыр жолотпогон Асейин Курманжанды ойлобогон күнү жок. Курманжанга жазат, чалат, бирок дагы деле жооп жок. Акча табуу жакшы, миллионер болууга максат коюу андан да жакшы. Бирок жан дүйнөгө ал нерсе керек эмес экен. Жан дүйнөнүн чөнтөгү жок тура. Акча салып алдап коеюн десе да болбойт экен, деп Асейин ойлонуп калды. Жумуштан чыгып Курманжанды сагынган Асейин анын үйүн көздөй бет алат. Подъездин алдында келери менен домофонду басат. "Да, кто это?" деген аялдын үнү чыгат. "Кечиресиз, мен Асейин. Мага Курманжан керек эле", деп алдырып айтты. Асейин сенби? Курманжан Турцияга кеткенине бир нече күн болду.
Өзүм деле эч нерсе түшүнбөй кала бердим. Эмне болду десем, эч жооп берген жок. Анан кете берди. Ал эмнеге телефонду өчүрүп салды? Аны менен эч байланыша албай койдум. Эми кантем? Мага Турциядагы номерин бериңизчи. Турцияга барып байланышам деген, бирок анткен жок. Сага жардам бере албайм, капа болбо, деп Курманжандын тайэжеси домофондун трубкасын коюп коет. Көпкө чейин ордуна ойлонуп калган Асейин Курманжандын мындай кылыгына таң калып, мен эмне ушунчалык жаман иш кылдымбы? Же Индира бул жерде да чок салып койдубу? Же Курманжандын үй бүлөсүндө бир нерсе болдубу деп ар нерселерди шекшей берди. Ошол замат Индира чалат да. Курманжанга сен бир нерсе дедиңби? Деп сурайт. Ким? Курманжан деп жатам. Ал ким, өзү ким? Я никакой Курманжан не знаю. Понял? Я не звони мне больше, деп трубканы коюп салат. Эч нерсени түшүнбөгөн Асейин жаман маанайда үйүнө жөнөйт. Ал ушунчалык Курманжанды сагынып келсе, Курманжан мынтип ак көк дебей жоголуп кетиптир. Ошентип сызуу маанайда Асейин көнүмүш адатка айланып калган жумуштарын жасап, жетекчисин кубантып, ишти алдыга сүйрөйт. Чет элдиктерден келип жаткан тапшырыктар да Асейинди мурункудай кубантпай калат. Аз акча коротуп, көбүнчө акчасын топтой билген Асейин адатынча акчасын банктагы эсебине салып коюп, Курманжандын тайэжесинин жасаган жерге кайра барууну туура көрөт. Келер замат домофон аркылуу ал менен байланышайын десе, эч ким жооп бербейт. Көпкө чейин домофонду тере берген Асейин акыры тажап, эртең келүүнү чечет. Эртеси күнү келсе, Кудай жалгап тайэжеси жооп берип калат. Саламатсызбы? Кечиресиз, мен Асейин. Кече келип көпкө чейин чалдым. Жооп бербедиңиз. Бүгүн Курманжан жөнүндө бир кабар айтыңызчы. Ал мага чалган жок, бирок интернет поштама минтип кат жөнөтүптүр. Мен жетип алдым, баары жакшы, жумуш издеп жатам. Асейин мени сураса, жок, эч нерсе билбейм деп айтыңыз, деп жазып коюптур. Асейин, сен капа болбо мага. Мен эч ортоңорду түшө албайм, деп адатынча трубканы коюп коет. Бул сөздөрдү уккан Асейин жолдо кетип бара жатып түмүнкүлдөрдү ойлонот. Демек Курманжанга жумуш керек болуптур да. А мен керек эмес экенмин да, Деги бул кыздарга түшүнбөйсүн. Булар кеч ойгонушат да, анан аттиң деп кала беришет. Деп эркектик намысын ойгонуп кеткен Асейин болду эме. Курманжан жөнүндө ойлонуп, убактымды ал үчүн коротпойм. Канча жолу чалдым, жаздым, үйүнө келдим. Мен эмне бир байкушманбы? Же бекерчименби? Менин да өз намысым бар, деп өзү менен өзү сүйлөшүп баратып, үйүнө кантип жеткенин билбей калат. Ошол түнү ал такыр уктай албай коет. Кайдагы уйку? Жүрөк ооруп, бычак менен тилинип канап жатса, ошондой кезде жүрөк акылга моюн берберин Асейин жакшы түшүнөт. Көз ирменбеген Асейин эрте туруп алып жумушуна жөө басып кетүүнү туура көрөт. Ал абдан кысылып, өз терисине батпай жаткандыктан сейилдеп, кичине болсо да өзүн алаксытканын аракет кылат. Күндөр өтө берет. Асейин жумушту анча деле көңүлдөнбөй жасап калат. Бирок Курманжан жазып же чалып калар деген үмүт эч өлбөй жүрө берет. Апасына чалып, ал акыбалын тез-тез сурап турат. Дүйнөдө сени эч таштабаган бир гана аял заты бул эне турбайбы, деп өзүнчө ойлонуп калат. Сокурлуктун бир белгиси баарын так билбей туруп жалган чечим чыгарып алуу. Асейинге таарынган Курманжан төмөндөгүчө ойлонот. Асейинге биринчиден көп кыздар жагат. Анан ким деп сураса жооп бербейт. Менден башка кыздарды көрүп калбасын деп экөөбүз түшкөн сүрөттөрдүн бирин да социалдык баракчасына жүктөбөйт. Анысы аз келгенсип, кафеде кыздар менен отурат. Бул эмне деген кеп? Демек, мен ал үчүн анча деле маанилүү эмесмин. Ал мени кичине болсо да бааласа, мындай иштерди жасабайт болчу. Демек, мени да куурчак кылып ойногусу келген да, деп кечке эле ойлоно берет. Асейинге абдан жини келет, бирок жүрөгүнө буйрук берип, аны унутуп койгонго дарманы келбейт. Жаңы кирген жумушумда алаксып иштеп кетүүгө бар аракетим жумшаганы менен, адатынча түбү жок ойлоруна бат-бат эле түшүп, Асейинди унута албайт. Күндөр өтө берет.
Курманжан үчүн мааниси да жок, кызыгы да жок турмуш башталат. Ал жумуш десе баш оту менен кирип, мыкты жыйынтык көрсөтө алган адистердин бири болгондуктан мурун иштеп кеткен компанияга кайра келген кезде ал жердин мүдүрү ойлонбой туруп Курманжанды жумушка алат. Бирок Курманжан баягыдай көңүлү жок, мурункудай жыйынтык көрсөтпөй, тескерисинче башка кызматкерлерге үлгү болуп бере албай, тез таасир тийгизип жатканын көргөн жетекчи аны өз кабинетине чакырып, ачык сүйлөшүп алууну чечет. Курманжан кабинетке кирер замат эмне жөнүндө кеп болоорун дароо түшүнөт. Бирок жетекчисин кунт коюп угат. Жетекчиси ага болгон нааразычылыктарын орду менен баарын түшүндүрүп, анын Курманжанга болгон үмүттөрү акталбай жаткандыгын билдирүүгө аракет кылат. Катачылыктарын мойнуна алган Курманжан: "Мага 2 күн убакыт бериңиз. Баары өз ордуна түшөт. Болгону менде бир аз көйгөйлөр болуп жатат. Ошолорду чечип алайын. Мага мүмкүн болсо 2 эле күнгө жумушка келбей турууга уруксат бериңизчи" деп суранат. Жетекчинин макулдугун алган Курманжан жөө басып үйүнө жетип алгысы келди. Анткени ал өзү үчүн, келечеги үчүн мына азыр ушул саатта туура чечим кабыл алышы керек эле. Туура чечим кабыл алыш үчүн өзү менен өзү батирине жеткиче сүйлөшөт. Ал дагы жетишсиз болуп, үй оокаттарын жасап жатып да сүйлөшөт. Аларды бүтүргөн соң жатып алып да көп ойлонот. Мен бул жакка келген соң өз жумушумду аткарышым керек. Мындай жакшы жумуш орду ар дайым чыга бербейт. Бул стресстен чыгуу үчүн мен бир гана жумуш менен алек болушум керек. Анан дагы мен Асейин чындап жакшы көрсө, Асейин мени издеп артымдан келет. Ал абдан башы каттуу иштеген бала, мени жердин түбүнө болсо да таап алат. Болгону мен ага керек болсом, эгер керек болбосом, анда тагдыр экен. Мен да убактымды куру бекер коротпошум керек, деп өзүнө каттуу чечим чыгарат. Асейин жөнүндө жүрөк ооруларын алысыраак жыйыштырып койгонго аракеттенет. Биздин план ишке ашпай жатса, демек Кудайдын планы биздикинен жакшыраак. Эки айрым жолго түшкөн Курманжан жана Асейин бири-бирине кичинекей түшүнбөстүктөрдүн айынан бул алабалда калышты. Чынында экөөнүн сүйүүсү күчтүү эле. Балким бул жараткандын сыноосудур, же булар дагы тажрыйба топтошсун, анан башка жолго салам деген Кудайдын пландагандары бардыр. Кандай болбосун, Асейин да Курманжанды күтөт. Асейиндин башка кыздарга көңүлү чаппайт. Дал ошондой эле болуп, Курманжан да Асейин деген үмүтүн үзө албай жүрө берет. Бирок ал экөө тең куру намысын бекем кармап алышат. Бирине бири жакындашуу үчүн кичине да болсо аракет кылбай коюшат. Эгер мен чындап керек болсом, анда мени издеп Асейин бул жакка келсин деген Курманжан таптакар телефонун күйгүзбөй коет. Смартфон эмес, жөнөкөй WhatsApp же башка программаларды ача албаган илгерки эски телефон көтөрүп алат. Балким ал смартфонун күйгүзсө, Асейин жазган SMS билдирүүлөр анын жүрөгүн бир аз болсо жылытып, Тарынчын жазганга кичине болсо да түрткү бермек. Асейин да капа болуп, канча жолу бардым, жаздым, чалдым, демек мени көргүсү келбей калды, же башка бирөөнү таап алды деген ой менен өзүн актай берди. Убакыт акырындык менен баарын өз ордуна жайгаштырат окшойт. Жүрөктөр канталанып жатса да, акыл бул жолу жеңсин дегисип 2 жаш карьераны улантып, өзүн өзү өнүктүрүүнү туура көрүшөт. Көп ийгилик жарата алган адамдар айтышат. Ийгилик жаратуу үчүн иштөөнүн өзүңдүн үстүндөн башта. Адамдын акча табысу анын өзүн өзү өстүрүшү менен барабар болот. Башка нерсеге көңүлү бурулуп, алагды боло берсе, анда энергиясы, убактысы, ойлору, болгон күч-кубаты чачырай баштайт да, жетишерлик деңгээлде максат үчүн жумшалбай калат. Ар бир максат өзүнө керектүү иш-аракеттерди жумшалышын талап кылат. Алар жетишерлик деңгээлде болгондо гана ошол максат сага багынып берет, деп Курманжан да, Асейин да ар кайсы маалымат булактардан окуп турат. Ушул ойду принцип катары кармап алышып, алар 2 бөлөк шаарда өз алдынча эмгектенүүнүн ар бирин өзү чечип алат.
кандай кадамдарды шилтесе мен ийгиликке тезирээк жетем, өзүм ойлоп көрбөгөн ийгилик жаратайынчы, эң башкысы өзүмдү таң калтырайынчы башканы коюп, деп Курманжан ойлосо, мен айылда качандыр бир кодолек аталган Асейин эмес белем. Боюмдун кичинелигинен сансыз жолу шылдың көрбөдүм беле. Ошол кодолек Асейиндин мындай деңгээлде алып келген бул эмне? Билим, тынымсыз эмгек, эч жеңилбестен бир гана алдыга умтулуу, ар дайым аракеттин үстүндө болуу эмес беле? Убакыттын ар бир мүнөтүн пайдалуу ишке коротуу болчу. Мен өзүмдү көйгөй үчүн жем кылып бербеймин. Кез келген маселелер мени буттан тайгызып жыга алышпайт, мени коркута алышпайт. Буга чейин жасаган ийгиликтерим жана мындан кийин жасай турган жетишкендиктеримди Кудай мага арнап берген күч-кубат менен салыштырсам, анда алар болор болбос нерсе сыяктуу болуп калат, деп Асейин өзүнчө көп ойлонуп калчу болот. Албетте бул ойлор ага өзүнөн өзү келген жок. Көптөгөн мотивация берүүчү китептер, шыктандыруучу видеолор, өзүнө болгон ишенимди арттыруу үчүн атайын көркөм тасмалар жана эң негизгиси ал дүйнөдөгү эң таасирлүү инсандардын автобиографиясын атайын убакыт бөлүп окугандыктан анын өзүнө болгон ишеними арта баштайт. Анын ою боюнча азыр акылды өстүрүп, дүйнөнүн ылдамдыгын менен бир толкунда болушум керек. Мындай ойлор анын мээсин курчап алып, ага бир да жолу артка чегинүүгө жол бербестен, тескерисинче Асейин жумушка толугу менен өзүн арнап, ишемби-жекшемби күндөрү да жумушка келип, өз алдынча иштөөнү адатка айландырат. Жумушта ал чет өлкөдөгү кардарларга дагы кандай сунуш киргизип, биз атаандаштарыбыздан дагы бир тепкичке өйдө боло алабыз. Канткенде биз көп бюджеттеги долбоор кура алабыз, деп ойлонуп, эки тарап үчүн пайдалуу бизнес сунуштарды ак баракка терип жазып, аларга жөнөтө баштайт. Албетте, бул сунуштар ушул замат колдоого алынбайт, бирок көп өтпөй чет жактагы кардарлардын агымы көбөйө баштаганын көрүп, жетекчиси Асейиндин жасаган жумушун баалабай койбойт. Чет элдиктер менен иштешүү сөзсүз түрдө четке чыгууну талап кылат. Дүйнөнүн четинен кези баштаган Асейиндин көз карашы, ойлору, баскан турганы, адаттары, жасаган жумуштары, эң негизгиси ой жүгүртүүсү өзгөрөт. Анын ички сапаттары эле эмес, сырткы келбети да өзгөрүп, мурункудан да көркүнө көр кошулгандай сезилет. Чын эле баары өз колундабы? Болуп көрбөгөндөй ийгиликти жарата алган Асейин өзүнө өзү таң калуу менен карай турган болду. Жети утпаса бир да жолу мындай ийгиликти анын түшүнө кирген эмес. Албетте, бул ийгиликти Асейин элестете да көргөн эмес. Айына 2 жолу чет мамлекетке иш сапары менен көп бюджетти камтыган долбоорлор, кымбат ресторандарда бизнес жолугушуулар, акылы иштетип акча табуу идеялары, компания берген автоунаа, жогорку айлык акы Асейинди башка ааламга айландырды. Жогорку айлык акы демекчи, компаниянын жетекчиси Асейин андан да көп каражат алып келгенге кызыксын деп, аны дизайнер бөлүмүнө башчы кылып шайлап коет. Мындай шарттарда Асейин бир гана өзү үчүн эмес, кол астында иштеген 5 дизайнердин ийгиликтүү жумуш алып баруусуна да жоопту эле. Алар канчалык деңгээлде туура жана кирешелүү иштеп жаткандыгын саат сайын көзөмөлдөп турар эле. Андан сырткары, жумасына 2 жолу аларга дизайнерлик жаатында сабак өтүп, кеңешин берет. Ар бир дизайнер жасаган эмгектин артынан келген акчадан бир нече пайызы Асейиндин чөнтөгүнө түшүп турар эле. Көп учурларда кесиптештери бир гана дизайнерлик менен чектелбей, кардар талап кылган долбоордун баштан аягына чейин уюштуруп даярдап берет. Андай долбоорлор көп кирешени камтыгандыктан Асейиндин тапкан пайдасы бир топ болуп калар эле. Айылдан жолго чыгып, чоң кыялдардын артынан чуркаган карапайым бала ушундай бийиктиктерди багындырып, Кудайга шүгүрчүлүк келтирип жатты. Ийгилик дегенибиз ар кимге ар кандай нерсе экен. Бирок Асейин үчүн бул эрте туруу, азыраак уктоо, артка чегинбөө,
жалкоолукту жеңүү, ишти аягына чыгаруу, темирдей катуу тартип, башкаларга үлгү болуу, күн сайын өзүн өзү өнүктүрүү, кесиби боюнча эң мыктысы болуу, өзүнө болгон ишенимди эч убакта жоготпоо, убакыт, энергия, акча, акыл сыяктуу ресурстарын туура колдоно билүү. Асейинге бизнес деген эмне деп суроо берсе, анын жообу төмөндөгүчө болор эле. Бизнес бул акча табуу десеңиз жаңылышасыз. Эң биринчи орунда бизнес дегенибиз бул көйгөй чечүү. Биринин артынан кийинкисин токтоосуз туура чече билүү. Күндөрдүн биринде Кы аттуу чогуу жашаган бала менен чай үстүндө аны-муну сүйлөшүп жатышып, төмөндөгүчө кеп куруп калышат. Деги айтчы, Асейин, иштегенди укмуш билет экенсиң. Канча акча топтой алдың? Миллион барбы? Иштеп эле жатам, жаным тынбай. Миллиондон кабар жок го, деп ал да күлүп кепти башкага барат. Асейин каржы маселесин талкуулаганды жаман көрчү. Анын ою боюнча бир адамдын каржы тууралуу маселеси экинчи адамга эч бир тиешеси жок. Ар бир адам өзүнүн акылына жана акыбалына жараша акча табат. Акчасы орунду коротуу бул башка кеп эле. Ошентип Асейин сөздү башка нукка буруп коет да, тамактануусун улантат. Ал ушунча жыл ичпей, жебей, кийинбей, акчаны үнөмдөп, жөнөкөй шарттарда жашап, тынымсыз эмгектенди. Албетте, адал эмгек жерде калбайт, тескерисинче жемишин эки эселеп берет. Асейин ушул убакытты тажрыйбага, билимге, акылга, идеяга, энергияга жана акчага бай адам боло алды. Бирок эңсеген Курманжан эстен кетпей коет. Ал чын эле Асейиндин жүрөгүн өзү менен куша алып кеткен тура. Анткени ушунча убакыт өткөндүгүнө карабай, Асейин аны унута албайт. Курманжан да Асейинди ойлобой койгон күнү болбойт. Ал өзүнүн жумушунда да көптөгөн ийгиликтерди жаратып, өз жамаатында эң мыктылардын бири болуп, ошол деңгээлди көптөн бери кармап келет. Бир күнү жумушунан келип, качантан бери колдонбой жүргөн, Асейинге жинденип жүрүп өчүрүп салган телефонун күйгүзөт. Телефон жанар замат WhatsApp аркылуу толгон токой билдирүүлөр келе баштайт. Курбу классташ, жердеш, тууган туушкандар, бирок эң көп катты Асейин жөнөткөн экен. Курманжан Асейиндин келген билдирүүлөрдү ошол замат эле ачып окугусу келди. Бирок эски жараттарды тырмап, кайра кан жалатпайын деп телефонду чепке түртүп коет. Башка үй оокатын аласыйын деп ашканага карай жөнөйт. Кечке тамакка урунайын деген ойдо картошка арчый баштайт. Бирок Курманжандын ичиндеги күчтүү сезим от болуп жанган махабат, сүйүктүүсүн сагынуу аны кайра барып телефондун колуна алып, бир билдирүүнүн артынан экинчисин окуганга мажбур кылат. Башында ачууланган Курманжан Асейинден келген билдирүүлөрдү окуп жатып канчалык бактылуу экендигин сезди. Көөдөнүндөгү аялдык сезими бүк түшүрүп, өзүнө болгон улуу урматты сынбоосу үчүн сызган сызыгынан чыкпай көп убактын текке кетиргенине бир аз да болсо ичи эңшериле түштү. Көрсө ушул убакыт аралыгында Асейин аны көп жолу издеген, күн сайын жазган. Бирок Курманжандан эч жооп болгон эмес. Сүйүктүүсүнөн келген бардык катты окуп бүтүп, көзүнөн жаш алат. Өзүн жемелеген болгону менен кыздын жышааны козголуп, түркүн түрдүү ой кыялдарга чөмүлөт. Жакшы күндөргө, эртеңдерге үмүт артынат. Бир адам сени издесе, сагынса, жакшы сөз арнаса, сүйсө, эң негизгиси эч нерсеге карабай күтсө, бул кандай гана бакыт, кандай гана керемет деген ойлор Курманжанды көккө көкөлөттү. Дал ошол убакта ал өзүн дүйнөнүн эң бир баалуу жана бактылуу адамдай сезип, сезимдерин чалкыган деңиздей бир башкача дүүлүгүп турду. Көңүлү алып учуп, эмне жазарын билбей, тамгаларды бир жазып, кайра өчүрүп жатып, акыр аягында жөн гана «Салам, Асейин» деп гана эки ооз сөз жазып коет. Ошол түнү ал экөө бир нече саат телефон аркылуу кат жазышат. Смартфондор ысып, аккумуляторлор кубаты түгөнүп, азыр аппарат өчөт деген белгилер келип жатса да,
аппаратты токко сайып коюп, сүйүшкөн эки жаш биринен бири кечирим сурап, кайра жылуу сезимдерин, сагынычта өткөн күндөрүн айтып бүтө албай жатышты.